Кутмандуу күнүңүздөр менен сиздер үчүн пресса KG'де жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? 22-июнь күнү Каныш-Кыя айыл аймагында Айгыр жол айылынын тургуну 1995-жылы туулган Тургуналиев Матиз үлгүсүндөгү унаасы менен үйүнөн чыгып кеткен боюнча кайтып келген эмес. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. 25-июнь күнү Акташ айылында Чаткал дарыясынын жээгинен жогорудагы жарандардын документтери жана өздүк буюмдары табылган. Издөө иштерине 3-июль күнү Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин республикалык өзүнчө куткаруу отрядынын номер 2 издөө куткаруу отрядынан 11 куткаруучу, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин номер 81 өрт куткаруу бөлүмүнүн 11 куткаруучу, ички иштер министринен 3 кызматкер жана 1 адам тартылган. Бирок натыйжа болгон эмес. Жалпы 26 адам тартылган. Булак барометр чекиткейчи биздин каналда акыркы маалыматтар.